37 betке baralыk қазір. 37 бет ушул санжыранын эмне деген маалымат бар. Мына. Кургак ак үйлөрдү кыргыз жасап, чапан ак кийизден тебетей жасап, таштарга кийгизип, журту такыр өтүп болгон соң дарыядан аркасынан жигиттери менен кечип өтүп келген экен. Кыргыз келген жер ээн сай экен. Ошол бүгүн ошого жараша бул жерди ээн сай деп айткан экен деп санжырада турат. Бул 37 бет. Кийин кыргыз 5000 жыл жерлеген үчүн бул жерибиз эне жер болуп калды деп, эне сай деп атын өзгөрткөн экен да. Мына бул санжырада жүрөт. Ээн сайга качан келгенин дөбө мүзөлөрү тастыктап атпайбы? Дөбө мүзөлөр айтып атат, биздин доордон Афанас маданияты 3000 жыл мурда деп атат. 2000 жылды кошсок 5000 жыл болуп атпайбы? Демек, бул санжырадагы муногу ээн сайга келип 5000 жыл жерлегенден кийин, ой, бул ээн сай болбой эле, эне сай болду деп атын өзгөртүп атпайбы? Эми ошойдо топонимге карылсак, Красноярск, Кызылжар. Минусинск, Минөзөн. Минөзөн, Миңсу деген бир мазмуну. Саратов, Сарытоо болуп атпайбы? Бул жер сууларынын аттары. Өзгөчө эне сайды. Урал, Орол. Урал, Орол деп атат. Каратоо тияк андан кийин өзүнчө айтсак болот. Өтө маанилүү. Кыргыз эне сайды 5000 жыл жерлеген деп атат. Анан кантип кыргыз 16-кылымда калыптанды деген жомокко ишенебиз бүгүн. Бирок бул жалган тарых мектепте бүгүн дагы берилип атат. Окулуп атат. Бүгүн дагы балдарыбызга Куликовский битва деп атат. Чыңгызхан Канкор деп атат. Бүгүн дагы айтып атат, силер 16-кылымда аран калыптандыңар деп атат. Көрсө бул санжырадагы анан илимий маалыматтын дагы бир дал келгенин ушул эле Самат айта коеюн. Ал мындай маалымат. Көрсө, Андрон маданияты биздин доордон 2000-2500 жыл мурда. Ошондо биздин доордо 2000 жыл кошсок, 4500 жыл мурда эмне болуп атат? Андрон маданияты тараган жерди Киселев айтып атат. Урал, Крым, Алатоо, ушуга чейин бүт аймакта Андрон маданиятынын калдыктары табылып атат, изи табылып атат дейт. Демек, Андрон маданияты ошончо жерди ээлеген элге таандыкта. Андрон маданияты. Демек, Алтайдагы, Алатоодагы ошондо Андрон маданияты. Берде Берштамда айтып атат, Киселевде айтып атат. Бизде Кыргызстанда арпага чейин Андрон маданиятынын белгилери табылган. Аксы арпага чейин табылган да.